Экономика министри Амангелдиевдин айтуусунда Кыргызстандын соода жүгүртүүсүндө Россиянын үлүшү 31,6% түзөт. Кыргызстан менен Австрия тимдеринин ортосунда кезектеги консультациялар өткөрүлдү. Екатеринбургда Кыргызстандын аймактарындагы туристтик мүмкүнчүлүктөр көрсөтүлдү. Кыргызстандын бардык областтарында 118 кызматынын 7 кол борбору ачылат. Ысык-Көлгө, Москва жана Новосибирсктен авиакаттамдар ачылат. Таластын Калба айылындагы мектеп модернизациялаудан кийин ачылды. Бишкекте өрт куткаруу боюнча спорттук мелдеш өтүүдө. Россия Кыргызстандын негизги соода өнөктөштөрүнүн бири жана соода көлөмү боюнча биринчи орунда турат. Бул тууралуу Кыргыз-Орус региондор аралык 9-чу конференциясынын пленардык жыйынында Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев билдирди. Экономикалык мамилелерди чыңдоого, соода-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча өкмөттөр аралык Кыргыз-Орус комиссиясы, региондор аралык Кыргыз-Орус конференциясы, бизнес жолугушуулар, туруктуу негизде өтүүчү миссиялар, инвестициялык форумдар сыяктуу натыйжалуу механизмдерди колдонуу менен кызматташуунун бардык деңгээлдеринде тез жолугушуулар жана конструктивдүү сүйлөшүүлөр өбөлгө түзүүдө. Вена шаарында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги менен Австриянын Европа жана эл аралык иштери боюнча федералдык министрлигинин ортосунда эки тараптуу саясий, соода-экономика жана маданий гуманитардык кызматташуу маселелери боюнча кезектеги консультациялар болуп өттү. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар 25 мартта Кыргызстан менен Австриянын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдык болгонун белгилешти. Ушуга байланыштуу эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүнүн учурдагы абалы жана келечектүү багыттары талкууланды. Тараптар эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча пикир алышты. Россиянын Екатеринбург шаарында Кыргыз-Орус аймактар аралык 9-чу конференциясынын алкагында эки өлкөнүн өкүлдөрү Евразия экономикалык биримдигинин мейкиндигинде аймактар аралык кызматташтыкты бекемдөө маселесин талкуулады. Маалыматка ылайык, жыйындын катышуучулары Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин аймактар аралык жана чек ара кызматташтыгын өнүктүрүү программасын даярдыгын, анын ичинде аймактар аралык кызматташуунун укуктук негиздерин жана биргелешкен аймактар аралык долбоорлорду колдоонун каржылык инструменттерин изилдеп чыгыш өз сунуштарын айтышты. 118 тынымсыз байланыш кызматына жалпы суммасы 1,9 миллион сомдук жабдуулар берилди. Маалыматка ылайык, жабдуулар Сорос Кыргызстан фонду тарабынан БУЭП жана Корея эл аралык кызматташтык агенттигинин колдоосу менен республика боюнча иштин сапатын жакшыртуу жана географиялык жактан кеңейтүү үчүн максатында берилди. Койка өкүлчүлүгүнүн Кыргызстандагы башчысы Жоңсу Ли белгилегенде, койка COVID-19 пандемиясынан улам курчуп кеткен теңсиздикти жоюу жана Кыргызстандагы аярлуу топко колдоо көрсөтүү үчүн өнөктөш уюмдары колдоону кеңейтти. Белгиленгенде 118 тынымсыз байланыш кызматы толук ишке киргенден кийин элге консультациялык жардам кеңири түрдө жеткиликтүү болот. Россиянын Москва жана Новосибирск шаарларынан Ысык-Көлгө жаңы туруктуу каттамдары ачуу пландалууда. Маалыматка ылайык, 16-июндан тартып Аэрофлот авиакомпаниясы Москва-Тамчы-Москва багыты боюнча жумасына 2 жолу бейшемби жана ишемби күндөрү каттамдары аткарууну пландаштырууда. Ал эми 19-июндан тартып SkyJet Airlines авиакомпаниясы Новосибирск-Тамчы-Новосибирск багыты боюнча жумасына 1 жолу жекшемби күндөрү каттамдарды аткарууну пландаштырууда. Талас областынын Калба айылындагы Солтонов атындагы орто мектеп оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн соң ачылды. Маалыматка ылайык, мектеп имараты Министрлер кабинети, эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын жана Швейцария өкмөтүнүн экономикалык маселелер боюнча мамлекеттик катчылыгынын каржылык колдоосунда Арис тарабынан ишке ашырылып жаткан жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу долбоорунун алкагында модернизацияланган. Динамо стадионунда өрт куткаруу спорттун түрлөрү боюнча мелдеш өтүүдө. Маалыматка ылайык, мелдеште өрт өчүрүүчү спортчулар арасында мыкты өрт өчүрүүчү наамы үчүн күрөш жүрүүдө. Иш-чаранын максаты куткаруучулардын дене тарбия жана спорттук чеберчилик деңгээлин жогорулатуу. Ошондой эле эл аралык мелдештерге катыша турган командалардын курамына тандоо үчүн күчтүү спортчуларды аныктоо болуп саналат. Өрт куткаруучулардын спорттук мелдешинде 7 команда, тактап айтканда 40тан ашуун спортчу катышууда. Мелдешке катышуучулар өздөрүнүн күчүн, туруктуулугун жана спорттук дисциплиналар боюнча кесипкөйлүгүн көрсөтүшү зарыл.